Быйыл ажылыкка баруу мүмкүнчүлүгү мурунку калыбына келди. Сауд Аравиясындагы ыйык жерлерге 2 миллионго жакын зыяратчы келери күтүлүүдө. Бул пандемияга чейинки санга барабар. Бирок мусулман дүйнөсүндө бул диний жөрөлгөгө катышуунун баасы кымбаттаганы тынчсыздануу жаратты. Калкы 100 миллиондон ашкан, көбү ислам динин карманган Египетте ажыга баруунун баасы былтыркыдан дээрлик 2 эсеге көбөйгөн. Ажылык ибадаты адамдын күнөөсүн жууйт деп айтылат. Египеттик зыяратчы азыр ажылык сапары үчүн дээрлик $6,000 төлөшү керек. 30% калкы эптеп жан баккан жакыр өлкөнүн жарандары үчүн бул эбегейсиз чоң акча. Сауд Аравиясы ар бир өлкө үчүн зыяратчыларга атайын квота бөлөт. Эң чоң квота дүйнөдөгү эң көп мусулман калкы бар Индонезияга берилген. Быйыл Меккеге 200 миңден ашуун индонезиялык зыяратчы барат. Индонезия өкмөтү жарандарынын ажылык сапарын субсидиялап келген. Бирок быйыл ал каражат кыскартылды. Натыйжада зыяратчылар азыр чыгымдын жарымынан көбүн өздөрү жабууга аргасыз. Киши башына бул $3,000 көп. Сауд Аравиясынын түштүктөгү согуш жүрүп жаткан коңшусу Йеменде 3 жыл мурункуга салыштырмалуу ажылык сапары дээрлик 30%га кымбаттады. Көптөгөн йемендиктер үчүн Меккеге барууга $3,000 табуу өтө кыйын. Ирандын колдоосуна таянган Хуту согушкерлери менен Саудия болушкан Йемен армиясынын ортосундагы узак согуш өлкөнү талкалады. Бирок йемендиктер эми Сауд Аравиясына Санаа шаарынан учуп барса болот. Бул алар үчүн жакшы жаңылык болду. Согуштун айынан 2016 жылдан бери баш кала аэропортунан бир да коммерциялык каттам учпай калган. Көптөгөн мусулмандар болгон акчасын ушул ажыга барып келүүгө жумшайт. Алар ажылык сапарынын кымбаттаганына карабай, өмүрүндө жок дегенде бир жолу Меккеге барып келүүнү самашат.